ошо илимий психология менен практикалык психологиянын дал келбей аткандыгы жөнүндө айтып берди да. Анан университетте иштеген мугалимдер мектепти көрбөй туруп, мектепке барбай, мектептин акыбалын билбей, балдар менен иштешпей туруп, ошо мектеп жөнүндө, мектептеги балдарга кандай мамиле кылыш керек жөнүндө жазып атканы бул анчалык деле туура эмес, мектеп менен тыгыз байланышта болуш керек деп атат. Себеби мектепте иштеген психологдордун проблемасын ал толук түшүнбөй туруп эле мына Европага таянган көз караштарды айтып коюп атат деп атат. Анан психологияда жана терапиялар, методдор, булардын баардыгы Европадагы, Америкадагы кишилердин менталитетине ылайык иштелип чыккан терапиялар биздин кишилерге, биздин инсандарга, биздин менталитетке туура келбей, кээ бир учурда жардам бербей калып атат. Ошону биз өзүбүзчө, мына Орто Азияныкын өзүнчө бир жаңы менталитетке ылайыктап, кайра апробация кылып, кайра башка немелерди иштеп чыгышыбыз керек деп атат да. Андан башка да мына психологдор ар ким өзү менен иштей бербей, бири-бирибизден биригип, анан кийин чогуу иштешибиз керек деген ойлорду айтты да. Анан мына мектептин психологдору дагы өздөрү депрессияга кирип, өздөрүнүн проблемасы менен өздөрү немете бербей, теорияга керектүү болгон нерселерди бизден сурап турса, ушундай кызматташтык болсо жакшы болот деди. Себеби биз психологдорду даярдайбыз, чыгарабыз, анан алар барышат, ошол ойдон эле калып калышат, анан байланыш жок болуп калып атат. Ушундай байланыштарды дагы аткарсак болот деди. Анан жана психологиялык кызмат кандай болуш керек деп, жана үй бүлөгө берилген кызмат, балага берилген кызмат, мектепке берилген кызмат, консультация, коррекция, диагностика, ориентация деген кызматтарды ошолор кандайларды кылышыбыз керек деп, ошолордун астыңкы немелерин дагы токтоло кетти да. Кийин бул аябай кызыктуу эле тема болду. Биздин оюбуз дагы эле тема болду да. Анан кийин теориядан алыс болуп калган практика ишке жарабай калат. Практика бул немеге кетип калышы мүмкүн, тескери жолго кетип калышы мүмкүн. Практикадан алыс теория дагы такыр алыстап кетиши мүмкүн. Экөө бири-бири менен айкалышса, Байланышып иштейли деп. байланышып иштешсе жакшы болмок деп ушуну айтты да. Дагы көп иштешибиз керек, биригишибиз керек.